өнөгөйлүү маселелердин бири катары бүгүнкү күндө картошка маселеси болуп атат. Эми азыр 20 күн калды. 20 күн ичинде жан картошка чыгат, ушу менен чиригени чирип, калганы калат. Бири-бирибизди күнөөлөп жүрбөй, бул жерде ыкчам штаб түзүш керек. Биринчи вице-премьер-министр өзү баш болуп, тез арада ичинде коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, керек болсо өзүбүздүн ички кардарлар бар. Бул ким? Бул мамлекеттик бюджеттен каражат алган кыргыз армиясынан тартып, бала бакчага чейин. Мына ошолар мамлекет түз сатып алууну жүргүзүп, дыйкандардан алыш керек. Аны үчүн атайын штаб транспорт жана башка чыгымдарын, кайсы жерде канча тонна бар, мына көбүрөөк Ысык көл областында болуп атат. Азыр заманасы курулуп, ошол өстүрүлгөн дыйкандарыбыз кайда апарарын билбей, 3,5 сомдон, 3 сомдон да сата албай отурушат. Бул деген сөз биздин дыйкандарга оор чыгым алып келе турган мезгил болуп атат. Ошондуктан өкмөт барбы? Мамлекет оперативдүү түрдө ушул иш-чараны иштеп чыгып, тез аранын ичинде чара көрүшүн мен сунуш кылам. Рахмат.